Ормандар улантабыз. Бұл чемпионаттың алқағындағы ақырқы беттеш 60 кг салмақ шембердіктегі финалдық беттеш Нурмухамед Абдуллаевна алғашқы әрекетімен бір ұпайды алды. Атандашы кілемнің сыртына түртіп шығарды. Ал қызыл трикоменен атандашы көк киімчен бұл Ақыл Сулайманов. Нурмухамед Абдуллаев жарым финалда Балбай Дурдоковты ұтып алғандығын айтып кетті. Балбай Дурдоковтағы тәжірибелі балбандардың бірі, неларалық даражадағы спорт шебері. Бұға чейін ең жеңіл салмақ категорияда 55-те күш сынашып, дүйнө біріншіліктерінде қатысып, дүйнө кубоктарында байгелі орындарды иелеп келген балбан болчу. Биыл 60-та күш сынашқан, бирок Нурмухамед Абдуллаев Балбай Дурдоковты өте шенімді жеңіп алғандығын айтып кетті. Жана азыр финалда дағы өте шенімді көрінуді, байқасаңыздар. Анеман атандашы Ақыл Сулайманов өз учурунда жарым финалдық беттештен Нуристан Сүйеркуловты артта калтыргандыгын кошумчалап кетти. Ақыл Сулайманов буга чейин 63 килограммда дагы күч сынашып келген. 2003 жылкы балбан. Бонус. Бул супер фишка. О байланышын колдонобуз. Бонус алабыз. Кофе ичебиз. Бонус алабыз. Сүйүктүүлөрүбүзгө гүлдесте тартуулайбыз. Бонус алабыз. Үй бүлө үчүн сатып алууларды ишке ашырабыз. Бонус алабыз. Өзүбүздү эркелетебиз. Бонус алабыз. Анан бонустарды каалаган нерсеге жумшайбыз. Же телефондун балансына которобуз. О бонустар мына ушинтип айланып жүрө берет. Өтө эле жөнөкөй, өтө эле пайдалуу. Республикалык спорт колледжи Нурмухамед Абдуллаев андан улуу 2001 жылкы чоңдор арасында Азия чемпионаттарында катышкан, Азия чемпионаттарында коло медаль тагынган Нурмухамед Абдуллаев 2 жыл мурун билесиздер, дал ушул Акылкат Гүлжигит уулу менен Нурмухамед Абдуллаевдин ортосунда кызыктуу финалдык беттеш дагы орун алган болчу. Эң жеңил салмак 55 килограммда. Андан кийин Акыл Сулайманов мына өзүнүн салмагын көтөрүп 60-та күч сынашып жатат. Азыр Акыл Сулаймановго активдүүлүк үчүн 1 упай берди, бирок бул салмактагы балбандардын ичинен эң эле бойлуусу дал ушул Нурмухамед болчу, бирок мына бул жерде 5 упайлык ыкма жасалгандыгын көрсөтүүдө. Андан кийин дагы бир аракет. Бул үчүн 2 упай. Жана эсеп 7-1. Акыл Сулайманов мына ошентип калыстар тарабынан берген мүмкүнчүлүктү өтө ишенимдүү колдонуп кетти. 7-1. Эми Нурмухамед Абдуллаев калган убакытта эмне кыла алар экен байкап туралы. 7-1, урматтуу көрөрмандар. Биринчи бөлүктүн акыркы секундалары. Нурмухамед Абдуллаев дагы ошол салмак категорияда балбандардын арасынан эң бою узунураак. Буга чейин Балбай Дурдоковго дагы ошол узун болгондугу бир аз ыңгайсыздыкты жараткан, бирок Акыл Сулайманов ал нерсесине карабай өтө кереметтүү ыкмалар жасады. 4 упай, андан кийин 2 упай. Эми Нурмухамед Абдуллаев менимче экинчи бөлүктү активдүүлүктү көрсөтө турган болсо, партердин үстүндө иштегенге мүмкүнчүлүк алат. Акыркы секундалар жана албетте балбандар экинчи урматтуу көрөрмандар, Акыл Сулайманов 6 упай айырмасында азыр жеңишке жетип жатат. Нурмухамед Абдуллаев сөз түрдө алдыга барат. Жана активдүүлүктү көрсөтө турган болсо, менимче калыстар деле лоялдуу түрдө ага партерде иштегенге мүмкүнчүлүк берет. Акыл Сулайманов дагы азыр коргонууда кемчиликсиз. Ал деле атандашына активдүүлүк жараткан мүмкүнчүлүк бербей жада калса өзү каршы чабуулга чыкты. Жананын жыйынтыгында атандашынын артына өтүп кетти. Бул
Hareket üçün upay berilbeyt elbette. Azırınca ikilемдин ортосын таптакыр бербейс. Акыл Сулайманов канчалык Нурмухаммед атаандашын түртүп жакшы аракет көрүүгө аракет кылбасын. Эч нерсе ойлоп таба албады. Бирок мына ушул жерден иштеш керек. Ушул жерден алыш керек. 7-2, ортодо айырма 5 упай. Алдыга озуп чыгыш үчүн 3 айландыруу жасаш керек. Же ошол 5 упайлык ыкманы же жок дегенде 4 упайлык ыкманы аткаруу зарыл. Нурмухаммед азыр жерден үздү. Жок. Ай, жакшы бир айландыруу бар. Эсеп 7-4. Акыл Сулайманов. Андан ары каршылашына мүмкүнчүлүк бербеди. 7-4. Бул албетте Акыл Сулайманов үчүн өтө жакшы көрүнүш. Убакытты карайлы. 1 мүнөт 24 секунд. Жана 2 упай кетти дагы Абдуллаевге. Бул жерде секундант азыр 4 упайды талап кылууда, бирок тобокелдикке барып челлендж чыргыткан жок. Кол жаңсоосу менен 4 упайды көрсөткөн. Эсеп 7-6. Мына эми бул жерде Акыл Сулайманов үчүн өтө опурталдуу учур десек туура болот. Азыр 1 упай жетиштүү, же болбосо бир ирет атаандашынын артына өтө турган болсо, Нурмухаммед Абдуллаев камбек жаратып жеңиштелип кетиши толук ыктымал. Азыр Нурмухаммед Абдуллаев мынакей колунан кармап атаандашынын белине өтүүгө аракетин кылды. Акыркы 15 секунда Нурмухаммед Абдуллаев. Бул жерде менимче секириш керек. Жана кайрадан бутка кирди, жок. Чарчап калды Нурмухаммед. Нурмухаммед Абдуллаев. Ал дагы Мейрамбек Ахмедовдун тарбиялануучусу. Мына байкасаңыздар, Мейрамбек агай дагы ушул акыркы секундаларга чейин ишендиген. Бирок Нурмухаммед акыркы секундаларда финалдык штурмду жасай албады. 7-6